Бишкекте курула турчу асма жол. Бишкек шаарынын мэриясы Манас проспектисинде Жибек жолу проспектисинен Түштүк магистралга чейин асма жол куруу маселесин карап жатат. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев фракциялардын биргелешкен жыйынында маалымдады. Анын айтымында асма жолдун узундугу 6 чакырым болуп, суткасына 50 миңден 100 миң адамды ташыйт. Мэр асма жолдорду куруу боюнча дүйнөлүк лидер болгон швейцариялык компания менен кызматташуу боюнча макулдашууга кол коюлганын белгиледи. Бишкек шаарында асма жол системасы долбоорун ишке ашыруу планы бекитилди. Азыркы тапта демөөрчүлөр табылып, 300 миң АКШ доллар бөлүнүп, техникалык экономикалык негиздеме РОФЕ долбоордук тайпа тарабынан даярдалып жатат, дейт Жунушалиев. Эске салсак, Бишкек шаарында асма жол куруу системасынын долбоорун ишке ашыруу 2024 жылдын 2-кварталына пландаштырылып, асма жолдун курулушун аяктоо 2025 жылдын 3-кварталына пландалган. 2024 жылдын январь айында Швейцариянын Флумус шаарында Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев асма жол тармагы боюнча компаниянын ээси жана президенти Ролан Бартолет менен жолугушкан. Анда кызматташуу боюнча алкактык макулдашууга кол коюлуп, Бишкек шаарында асма жол системасы долбоорун ишке ашыруу планы бекитилген.